Манас үчүлтеген ар тараптан изилдөө жана жайылтууга арналган Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгынын алкагында Манас улуттук академиясы жана Кыргыз радиосу руханий өзөк долбоорун сунуштайт. Бул долбоор кыргыз элинин кенже эпосторун жана элдик поэмаларын кеңири жайылтуу, улуттук маданиятка көңүл буруу максатында радио берүүлөрдүн сериясын даярдайт. Эртабылды эпосунун кара сөз варианты. 10-чу уктуруу. Микрофондо Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Чыңгыз Мамаев. Табылды 30 жигиттин уктатып, өзү дүрбү салып олтуруп, сары белден самсаалап ашып келе жаткан калың кара кошунду көрүп олтуруп, кароол карап, дөбөдөн кайра басып келип, 30 жигитин ойготуп, мындай кебин айтат. Айланайын Элдияр, абаң калмак келе жатат, тургула. 5000дей калмак чубашып, бир канчасы жөө басып, балгарттын суусун бет алып келе жатат. Маңдайкы сары белди ашып, бир топ жаң алдында келет. Карабоз атын үпчүңдөп, калкынын башы бүкчүңдөп, шарпылдак салдынып, көсөр калмак келе жатат. Аттар сууп калганда, таңга супа салганда, бууданды отко коюп, 30 баатыр уланды ойготпойун жатсын деп, айбалтаны таянып, береки кайкы белеске басып чыктым. Таң агарып сөгүлүп, жылдыз бөлүнүп таркады. Күндүн мурду чалып, көкүк сайрап калганда, күрүстөн дүрбү салып карасам, күрдөөлдү кошун көрүндү. Кагылайын Элдияр, жөө акылын таап, жолун тосуп жатчу элең. Акылыңдан шашылбай, жолборсту көзгө атчу элең. Айланайын 40 жигит. Шабият оюн салып, шаттанып жыргап калчу элең. Шабырдан аңыр учурбай, шашканда үштү атчу элең. Мергендигиң билинип, шакектин көзүн атчу элең. Эми мына, ат шаар калмак жоо, агыны катуу суу келди. 2 чопкут, бири олпок, каттоо менен кийип, чарайына калкан салдынып, чыңданып жоого кирип бергиле. Урааның айтып берейин, ушуну бекем угуп алгыла. Арбактуу эрди чакырса, алда канча бакырса, калмактар атын угуп, акылынан шашат. Арбагы жоону басат. Даңкын уккан калмактар жүрөгү коркуп шашат. Дүбүрөгөн көп душман түгөл бизден качат. Азбыз деп жоодон жалтанбай, арбактуу эрди козгойлу. Чындап арбак жар болсо, душмандын огун тоспойбу. Казат үчүн жаралган, канча түрлүү шаар алган, кабалан Манас арбагы, калайыкка таралган, тагдырым сүйүп жол берген, 6000 калмак тургай, 6 айлык бейжин каланы Алманбет, Манас эр жеңген. Айланайын шумкарлар, Манастын арбагын көңүлүңөрдөн чыгарбагыла. Баа бетин деп бакыргыла, Манастап ураан чакыргыла. Алманбет деп 40 чоролуп бакырып, кыйкырык үзбөй чакыргыла. Кагылайын 40 бөрү, жоону карай жапыргыла. Үзө чаап салбасаңар, үргүлжү кирип барбаңар. Майдасына буйдалбай, баатырларын тандаңдар. Катуу чаап салбаңар, каптала кирип барбаңар. Каламан урушта кайрат тусын тандаңар. Баатырын көрсөң, басып жүр. Өзүң окчун качып жүр. Аламанга киргенде жааңды үзбөй атып жүр. Көпчүлүктө тор болот, чалмачыл калмак мол болот. Эгер кокус чалынып калсаң, алтын башың кор болот. Ошондуктан сак болгула. Табылды 40 жигитти кыркасынан кашатка коюп, 2 жигит менен кечүүнүн жолун тосуп жатат. Чалгалмак аттуусун алдыга салып, жөөлөрүн улуу суунун боюна жаткыла деп, киши кара көрүнсө дым чыгарбай аткыла деп, 100 балбан ээрчитип, табылды жаткан кечүүнүн өзгү кашатына келип, дүрбүсүн салып карап турду. 2 кол дүрбү салбай таанышып, аттарын байлап жашырып, баш кылайтпай, баш бакканын атышып, беттешип найза салышпай, бешимге чейин жатышты. Сууга келген калмактан 40 жигит 3 атты. Алыска жетип тийсин деп, алмабаш мылтыгын майлап камдашты. Чалгалмак аттанып келип, өтө албай айласы кетет. 40 баатыры баш кылайтпай, баш бакканын мээге атып турат. Күн жаадырап ачылып, күнгөйгө ысык тийип, кар бузулуп,
суу болуп балгарттын суусу кирип башынан кыян жүрөт. Чалгалмак акыл ойлоп ар тарапты чалат, аркайган тоого бет алып дүрбүсүн салат. Атчан 500 баатырды бөлүп 6 кошун кылат. 500 жанга бир кишини топ башчы коюп, дайра тартылганда такыр кечип барууларын буйрук кылат. Кечүүдөн өткөн соң талаанын бетин чаңгылып, таң калаар уруш салып, жалпы кирип бармакка, үркөрдөй болгон кыргызды тегеректеп алмакка, табылдыны куткарбай башын кесип алмакка, эгер колго тийбесе айдына чейин бармакка жардык кылат. Качканын атып, канын суудай чачмак болот. Кошундан качырып ийген топ башынындагы жөн калбашын эскертет. Кыргыздардын кырча жан экенин, караңгыда күн жайлаган жайчысы бар экенин, күн бүркөлсө калмакча кара дуба менен ачып, булутту бекен басып, топурак кошуп чачуусун айтат дагы, өзү суу башына барып, жогорттон кечүү чалып, эртеси шашкен маалда 5 топ башын кошуну менен бет маңдайда көрүнгөн белден тосуп алмак болот. Чалгалмак элдин баарын башкарып, 500 балман кош чалып, кара тоонун этеги менен алкымдап кечүү чалып, караңгыда барып кыргызга кызык уруш салып, жылкыны 20 алып келем деп аттанганын табылды дүрбү менен көрүп олтурду. Чалгалмак жөнөп кеткенден кийин табылды 40 жигитти жыйнап алып маслат кылат. Ондон 4 бөлүнүп, эрмекти аяк жагына, Элдияр орто жерине, 10 жигитти жылкыга жиберип, 10 жигит менен табылды суунун башына карай барды. Канды суу карагаман кан жыттанып, күңгүрөнүп сүйлөнгөнсүп, чети шуулдап күчөп жатат. Таң атып, жер бети көрүнгөн кезде эч нерсе учурта албай, табылды ат чалдырып, тумшу кара ташка чыгып, дүрбүсүн салып караса, төмөнкү кечүүнүн оозундагы калың элдин арасынан бур-бур эткен мылтыктын түтүнү чыккандай болот. Байкаса, өзгө кар түшүп калыптыр. Бүйүз жакта кар турмак жамгыр жок. Бул болсо Элдиярдын өнөрү. Калмакка кар жаадырып, кыргызга нур жаадырып салган экен го деп байкап олтурса, төмөнкү көп эл удургуп калгандай көрүнөт. Муну көрүп табылды токтоно албай аттанып жөнөп калат. Элге кулагын салып, эл ичинен Элдияр эрмекти карайт. Кечүүнү байкап караса, кечкен эл каптал жайпаганда суудан түтүн бурулдайт, өйүз-бүйүз чурулдайт, мылтык түнүнү бадырап, кулакка жакшы угулбайт. Суу үстүнөн калдайып агып жаткан, кылыч суурулуп, чабышып жаткан жан көрүндү. Калың эл ичинен кызыл кан көрүндү. Мында калган баатырлар бүрүктү көргөн экен деп, арча тору күргүнө камчырып, аябай катуу жүгүрттү. Алмамбет Манас баатырдын арбагын айтып бакырып, Манастап ураан чакырып, катуу кирип барып, Кармашаар баатыры чалгалмакты издеп, эки жагын каранат. Алмабаш менен 3 атып, калың элдин ичинен бир канчасын кулатат. Желектүү найза суналтып, боолугун колго кыналтып, эңкейиштен экини катар сулатат. Ээрдин читтеп, улам беттигенин кулатып, чалгалмакты издеп жүрүп олтурат. Кечүү жакта караса, түбөктүү найза, чоң зүңгү, түрүлгөн жирек көрүндү. Колунда сырбарам мылтыгы, жонунда алаңгир жаасы бар, жайылган бууру сакалдуу, сайылган тип-тик муруттуу кырдач мурун, кылыч жанда жалаңдап, чоң кисеси шапылдап, соор өтүгү сууга чапылдап, чочмору белде култуюп, эки бети тултуюп, оттук ташы сороктоп, алгыр бүркүт көздөнүп, алып жешчү немедей ашыгып, ичи өрттөнүп, карабоз менен сүрдүрүп, көзү тикчиип, табылдыны көргөндө карбаластап бүкчүйүп, кармашам деп чалгалмак келе жатат. Оозунда канжасы буркулдап, уй түгүндөй көп калмак алды артында чурулдап келет. Урматтуу радио угуучулар, сиздер Манас улуттук академиясы менен Кыргыз радиосу тарабынан даярдалган Руханий өзөк долбоорунан Эр табылды эпосунун кара сөз вариантын угуп жатасыздар. Уландысын келерки дүйшөмбү күнү ушул маалда улантып уктурабыз. Актан Тыныбековдун вариантында Эр табылды эпосун кара сөзгө айлантып кагазга түшүргөндөр Таланталы Бакчиев, Айгерим Кубанычбекова, текстти көркөм окуган Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Чыңгыз Мамаев, режиссеру Жыргаламанова, редактору Жаныбек Эсеналиев.